Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозо айынын өзгөчө касиеттери менен сүйлөшкүм келип атат. Бул ай жөнүндө Куранда Бакара сүрөсүнүн 185-аятында Аллах Таала мындай деген: Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худа линнас. Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ва баййинатин минал худа вал фуркан. Ушул туура жолдон жана жакшы менен жаманды ажыратуучу ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Куран түшүрүлгөн. Фаман шахида минкум шахра фальясумху. Силерден ким ушул айга күбө болсо, туш келсе, ушул айга Аллахым насип этип орозо тутсун деген. Ваман кана маридан ау аля сафарин фаиддати мин айямил ухар. Ал бул айда, Рамазан айында бирөө ооруп калса же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун деп бизге буйруган. Юридуллаха бикумул усра ва ла юридукумул усра. Аллах силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Вали тукмилул аддати вали тукбируллаха аля ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Санды толуктагыла, силерден туура жолго салган үчүн Аллахты улуктагыла. Мүмкүн силер шүгүр келтирерсиңер. Касиеттүү айдын бардык соопторун алуу насип этсин. Урматтуу момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, кылган ибадаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылсын, окуган орозоңуздарды, берип аткан ифтарларыңыздарды, бардык ихсан хайрияларыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Амин.